Саламатсыздар. Мен атым Дамира Иманалиева. Өзүм Таластан, Кара Бура, Көксайдан болом. Ошол бул келечекте бир Айгүл деген эжеден угуп келип калгам да. Мен башка агентствода иштечүмүн эле ал учурда. Анан ошо келечекке 5% ошо 10 жылга карызга үй алып берип атат, үйгө акча берип атат дегенден үй жакшы экен го деп ошо Гүлбарага жиберип, анан ошо угуп мен сразу эле ошол эртең келем деп эле кирип кеттик да. Уктук, эртеси күнү акылдашып эле күйөөм менен. Ошо анткени буга чейин баягы 3-4 кооперативди угуп, анан мындай түшүнгөн деле эмесмин. Келечектин эмнеси жакты, мындай кыска, анан аябай ыңгайлуу, арзан жакты да. Ошо Токмоктон үй сатып келип, ошо бир аз акчабыз бар эле. Ошо ушинтип очередке туруп 4 ай дегенде келди очередь. Ошо ноябрь жазылганбыз, марттарда келди. Үй алдык, 2 комната. Мен баягы аз суммага жазылып алыптырык да. Токмокто баалар арзан да. Ошол 1 миллионго 2 комната 105 серия квартира алып койдук. Биринчи квартирабыз. Эми кайра эле жолдошумду очередке тургузуп, Бишкектен чоңураак үй алайык деп. Ошол. А то участоктор деле бар, аны салганча канча убакыт кетет да. Ошол анан походу бияктан дагы баягы Роберт Кийосакини көп окудук да бизчи. Анан миңдеп недвижимосттар бар экен, дайыма ойлонуп берчүмүн да. Ошо кантип депчи, анткени күйөөм сакалчан баягы банктарга дагы жолоо деп айтат. Анан ошо аякта процент аябай чоң, невыгодный да, аябай. Ошол анан аябай сүйүнүп, ошол берде баягы кызматын, зарплаталарын эле алышат турбайбы. Ошол анан жумушка чакырганда мен башында эми тиги эле агентствода иштей берем деп ойлогом, бирок ойлонуп көрсөм биякта баягы возможность көп экен. Ошо буюрса эми экинчи квартирабызга очередке турдук ошочу. Аябай сүйүнүп атабыз. Ооба, мен канча 4 айдан ашты ошол жерге иштеп атканыма. Биринчи очередке тургам. Анан агентствода иштесеңиз жумушка келбейсизби деп чакыргандан биринчи билбейм деп кетип калгам. Анан ойлонуп көрүп, 1-2 жумада ошо келдим, жумушка кирип, ошо жана үй издегендерге үй табышып иштеп атам. Аябай жагат мага. Ошо ылайым эле келечекти түзгөн, аябай честный, баягы балык башынан деп коет го. Эйлеман Курманалиев мырза жаш болсо дагы ушунчалык баягы принципиальныйлыгы, честныйдыгы, адамгерчиликтүүлүгү аябай жагат да. Ошо ылайым эле узак өмүр каалайм, келечекке узак өмүр каалайм. Ошо эми биринчиден баягы кээде жарым саат, 1 сааттап түшүндүрөт экен башка кооперативчи. Анан 2 диплом мененчи мага анча мындай түшүнбөдүм да. Анан бул жак келгенде мындай аябай четко, бир 3 мүнөт, 5 мүнөт эле айтып берди. Сразу түшүндүм. Ошол анан мындай гениально просто деп коет го. Ушунчалык баягы жөнөкөй, анан так, мындай ачыктыгы жакты да келечектинчи. Анткени ошо мынча адам үй алды конкретно, и бардыгын көрсөтүп бере алабыз деп айтты. Ошол анан мен так мындай сомнение болгон жок дендечи. Анан кийин ошо кийин иштеп баштаганда көп адамдар алдап кетпейби деп суроо берип атышты да. А мен өзүмө ойлонуп атам, баягы буга чейинки кооперативтерди көргөн үчүн мага мындай доступный болду окшойт, например. Ошо так анан ишенип эле ошо такыр ойлогон жокмун да. Ошо мындай неме болуп калса эмне болот, эми ойлодум. Мен бизге баягы акчам үчүн ушунча адамга карызга үй алып берип турган, ушунун баарын чыдап кетип калат беле булар деп ойлодум да башындачы. Ошон үчүн такыр мындай сомнение кылбай эле, Кудайым буйрса сонун болот деп эле. Ошо биз ошо Токмокто үйүбүздү сатып келип Бишкектен участокторду алдык да. Анан бир аз эле акчабыз бар болчу. 40 миң, 50 миңдин эле бар болчу. Ошон үчүн биздин баягы 4% эле баягы айлык акыбыз деп айтышты да. 40 миң эле төлөп очередке жазылганбыз. Анан 250 миң баягы 25% төлөш керек деп айтты да. Аны даже ойлогон жокпуз, эми баягы буйрса табылат депчи. Баягы бир адамдар карыз эле 5 жылдан бери бербей. Анан ошолор берип калышты. Анан 1-2 таюбуз бар эле, ошону сатып эле алып келдик да. Ошол баягы главный эле баштасаң, дайыма ишенем да. Бир ишти баштасаң эле сөзсүз жүрө береринечи. Ошол Анан 1 миллионго мен ошо башында Бишкектин бааларын жакшы Токмокто 10 жылдан ашык жашап,
Бишкектин бааларын жакшы билген эмесмин да. Аны ошо 1 миллионго 3-4 ай үй издедим, бирок жер үйлөрдү аны караш керек. Балдарым кичинекей, 4 балабыз бар да. Кичинекей 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш, анан пока этажный чоңураак таппадым. Ошо токмоктон эле 2 комнатный 105 сериядагы үй алып койдук да. Ошо анткени ай сайын 8 миңден төлөш керек, аны квартирант эле төлөп коет да. Баягы үйлөрдү көбөйтүштүн жолу келечек аркылуу аябай сонун экен да. Ошол буюрса ошону бир үйүбүздү алып эле кайра эле экинчи үйүбүзгө очередке турдук. Оформление ошо, мен очередке тургам, менин атыма оформление кылып беришти. Полноценный мен хозяин болдум. Болгону баягы залогко арестке коюшту. Мен келечек берген баягы 750 миңди 1 жылда төлөйүнбү, 2 жылда төлөйүнбү же 10 жылда төлөйүнбү, ошо карызды берер замат чыгарып беребиз деп айтышты. Эми процент жок, эми болгону маршруткага түшсөң деле акысын берип атпайсыңбы? Ошон үчүн булар болгону эле баягы акысын алат экен. Процент жок экен. Особенно баягы намаз окугандар, сакалчан, дин адамдары такыр эле процентке жолошпойт да. Аябай ыңгайлуу экен да. Ошол аябай сонун шанс болуп атпайбы? Каерде бар ушундай процент жок. Мына үй алып бер, кааласаң квартиранты кошуп алып жаша, неме, ошо квартирантты төлөп коюп атпайбыз. Вообще сонун болуп атпайбы? Мен туугандарым бар 10 жылдап кичинекей үйлөрдө ошо 8 миң, 10 миң төлөп жашап атышат да. Ошо аябай сонун шанс. Эч жерде жок болуп атпайбы мындай шанс?